1930-жылдардагы сталиндик кандуу репрессияны улай келген улуу ата мекендик согуш миллиондогон балдарды атасыз калтырганы баарына маалым. Чыңгыз Айтматовдун атадан калган туяк аңгемесинде атасын эңсеген тестиердин өксүгү, каргадай мезгилде катаал турмушка туш келген баланын арман асирети баяндалган. Саламатсыздарбы, мен бүгүн Чыңгыз Айтматовдун атадан калган туяк чыгармасынан айтып бермекчимин. Күндөрдүн биринде Чоң Кашарга көчмө кино машинасы келет. Аларды биринчилерден болуп Абалбек көрөт. Абалбек көрүп, айылдагы кыргынчыларга кабар берет. Кино жумуштан кийин башталат. Ал кино согуш жөнүндө эле. Ал кинодо замбирекчи 7-8 адам бар эле. Алардын ичинен бирөөсү эмнегедир өңү түсү кыргызга окшогон, же кыргызга кандаш элдерден эле. Ал экранда улам кайра көрүнүп, көзгө жылуу учурап жатты. Бир мезгилде Абалбектин апасы: "Уулум, бул сенин атаң" деди. Ошондон баштап Абалбек үчүн кино атасы жөнүндө киного айланды. Ал өз оюнда атасы менен биргеликте от жалынды аралап, салгылашууда жүргөндөй сезилди. Согуш уланып жатты. Танкалар жакындап келе жатты. Бир мезгилде замбиректин жанында 2 жокер калды. Алардын бирөөсү Абалбектин атасы эле. Ошол эле учурда снаряддын огу келип жарылып, топурак, таш, кесектердин баарын абага омкоруп бүркүп жиберди. Ошол мезгилде жерден бир жокер турду. Ооба, ал Абалбектин атасы эле. Ал гранатаны колуна алды дагы танканы көздөй жүгүрдү. Ошол убакта ок жаап Абалбектин атасына тийди. Абалбектин атасы 2 колун 2 жакка таштап шилтеп жатып калды. Кино бүттү. Ошол мезгилде Абалбек ордунан турду дагы: "Силер көрдүңөрбү? Ал менин атам болчу" деп кыйкырды. Элдин баары аны түшүнбөгөндөй карап калышты. Ал кайра улам: "Ал менин атам болчу" деп айтып атты. Анткени элдин унчукпай турганы аны башкача ойлондурду. Ошентип ошол мезгилде элдин арасынан бирөө: "Эй Абалбек, кыйкырба, ал сенин атаң эмес, ал артист. Ишенбесең тиги киночу байкеден сура" деди. Абалбек: "Жок, ал менин атам болчу, ал өлбөдү" деп атасынын ошол жерде кантип өлгөнүн бүт көрсөтүп турду. Ошол мезгилде элдердин ичинен бирөөсү: "Бул чыныгы эле артист турбайбы" деп баары күлүштү. Бирок Абалбек күлгөн жок. Ал улам кайра кайталап турду. Анан аялдардын бирөөсү: "Эй Жээнгүл, эмне турасың? Барып балаңды карабайсыңбы" деди. Жээнгүл баласына келип: "Жүр балам, ооба, ал сенин атаң болчу" деди. Көпчүлүк окурманда ансыз да өмүрү атасын көрбөй чоңоюп келе жаткан, бала кезинен туюп көрбөгөн ата мээримине муктаждыгын дээринде сезип, жүдөө тартып турган Абалбекти таптакыр чоочун кишини "Тиги сенин атаң" деп апасы эмнеге алдады деген суроо болбой койбойт чыгар. Атасы уулун көрбөсө да жакшы көрөрүн, так ошол үчүн уулуна ачык асман өлкөнү калтырууга согушка кеткенин билсин деген божомолду айткан чыгар. Негизинен бул чыгармада баланын атага болгон сүйүүсү, ал атасын көрбөй турса дагы канчалык жүрөгү менен сүйгөндүгү, ага болгон сүйүүсү аябай күчтүү экендиги берилген. Ал атасы жок болсо да ошол кино фильм аркылуу атасына болгон мээримини, сүйүүсүн ошол жерде билди. Негизи анын мындай башкалар "Бул сенин атаң эмес" десе дагы ал катуу ишенип "Ал менин атам" деп анын сүйүүсү өчкөн жок.